Кыргызстанда өзгөчө абал шартында күнү түн дебей, үй бетин көрбөй, жакындарынан алыс иштеген медициналык кызматкерлер ак халатчандардын жан аябас эмгегинин аркасында бейтаптар айыгышты. Алар адам өмүрү менен күрөшүп жатышты. Ушундай оор мезгилде бизге кол сунган азыркынын азаматтарына, баатырларына ыраазычылык билдирүү максатында дарыгерлерге таазим аталышындагы иш-чара болуп өттү. Самалык Жусуп Турусбеков атындагы китепканада Азтек Ой коомдук фонду тарабынан өткөрүлдү. Мына бүгүн биз поэзия кечесинде Индира Алымбаеванын таазим сага дарыгер аттуу поэзиялык кечесинде отурабыз. Жыл мыктыларын изилдейлик, аныктайлык деп, жыл мыктыларына биз ушу дарыгерлерди элестеттик да, көрүп алдык да. Себеби пандемиялык абал учурунда алар чыныгы эмгектери менен, чын жүрөгүнөн баягы чолпонбай танкага төшүн тушкан сыяктуу эле алар дагы коркпостон туруп жан дүйнөсү менен иштеп жатышты да. Анан ошолордун эмгектерин баалап, таазим тизге дарыгер деген аталышты коюп, анан бүгүнкү ага эжелер келип, дарыгерлерге арналган ырларын окуп атат, ырчылар келип, ырларын арнап атат, кудулдарыбыз келип, куттуктоолорун айтып, өз сатираларын аткарып атышат. Актриса эжебиз да келди, Сайра Батыркулова, сонун бир керемет чыгармасын аткарып берем деп. Буюрса ошо максаты ушу болчу. Мындан ары дагы бул жанданып, эл үчүн кызмат кылат деген ишеничтемин. Азтек Ой коомдук фонду 2019-жылы апрель айында негизделген. Унутта калып бара жаткан улуттук баалуулуктарды, эл ичиндеги чыныгы таланттарды, илимий изилдөөчүлөрдү, эмгеги менен эсте калган инсандарды кийинки муунга тааныштыруу, жайылтуу максатында фонд түптөлгөн. Түзүлгөнүнө аз гана убакыт болгонуна карабай, Азтек Ой аталышындагы жыйнагын жарыкка чыгарганга жетишишкен. Анда Борбордон 410 чакырым алыстыкта жайгашкан Токтогулдун тоолук айылындагы ага эжелердин эмгектерин изилдеп чагылдырышкан. 1923-жылкы агайлардан берки агайлардын эмгектери кирди ал китепке. Бул жерде ал убактагы агайлар менен азыркы агайларды салыштырып, ушундай адамда бир башкача бир сезим болот экен да. Ал убакта адамдар аябай биримдиктүү болгон экен, ынтымактуу болгон экен, ашар жолу менен эле көптөгөн жумуштарды бүткөргөн экен. Биздин тайтабыз жөнүндө да изилдесек, ал адам коомдук иштерге ушундай активдүү катышкан адам болгон экен. Кийин эмгек эл баалап, Мамбет Бекулов атындагы мектепке сымын коюшту. Андан кийин Канаша деген агай бар болчу. Ал агай жөнүндө да билгибиз келип, кызыктар болуп, ал жака бардык. Турмуштун оор сыноосуна кагылса дагы, сыноого сынбай жеңип чыккан Индира айым мектепте мугалим болуп эмгектенет. Өзү ыр жазып, ак баракка ой толгоосун түшүрүп турат. Анын жазган ырларына обон чыгып, учурда эл оозунда ырдалып, аткаруучулар аткарышууда. Фондду негиздегенге чейин Ак деңиз ыр булагы коомдук бирикмесинин мүчөсү катары эмгектенген. Индира Алымбаева өзүнүн Азтек Ой деген жакшынакай чыгармачылык уюмунун фондун түзгөн. Мына ошол фонддун отчеттук жылдык отчеттук поэзия кечесин өткөрүп жатат. Бул поэзия кечесинин атайын темасы бул врачтарга арналган, дарыгерлерге арналган таазим сага дарыгер аттуу поэзиялык кече болуп атат. Кыйын күндүн жүгүн тарткан арбай, баарың жылдыз, баарың күнсүң, баарың ай, жашоо үчүн өмүр берген адамга калатындай тилегинин агай, дарт кадаба, тапкан жетип акылы, өлбөсүн дейт эч адамдын жакыны, таазим сага асыл адам дарыгер, ак халатчан ушул күндүн баатыры. Эгер менде болсо бар жайында, керек доктор анда көңүл дарысы. Таасир берген далай дартка болу, танбайм менетиңер жогору,
оңолсун деп бирок дартты көңүлгө операция жасап койсо болобу? Сынган сөйөктүн чыгар даба бирыгы, силер андан адиссиңер чыныгы, бирок сөздөр кылган жарака бүтөр бекен көңүлдөрдүн сыныгы. Дартка даба болгон дарыгерлерди куттуктап, акын жазуучулар ырларын арнап, апалар элдик чыгармаларды аткарышып, маданият кызматкерлер таланттарын көрсөтүштү. Көзімді ашсам, үш жерімді орып ертеңді де орып күлейін деп албай çoğumuz abi buldum çağırın emestir bak çağırın küleyin. Кызыл зонага киришип, баштарын тобокелге сайып, ошо элдердин саламатчылыгын сактоо үчүн өздөрүнүн өмүрүндө аябай кызмат кылышты. Ошентип кызмат кылып жүрүп арасында кетип калгандар да болду. Мен эсимде калган ошо Адинай деген жаш кыз, жана мед академиянын бүтүрүүчү курсу студент кыз кеткенге жаман ичим ачты. Көңүл бөлүп ошолорго кичине сыйлап коелу, ошолордун эмгегин баалап коелу деген иш чара уюштуруп атат. Ошого келип катышып атабыз. Биз болсо Сокулук районунун Жаңы Жер айыл өкмөтүндөгү Айдап Башат ападан деген топ түзүлгөнбүз. Ошо топ ушундай жакшы иш чараларда колдоп, коштоп, ырдап жүрөбүз. Пандемия убагында чыгармачылыкка кошкон салымы үчүн жана кырдаалга карабай китептерин басып чыгарган акын жазуучуларга жана кеченин сыйлуу меймандары, медицина кызматкерлерге атайын диплом, ыраазычылык баракча, төш белгилер тапшырылып, урмат сыйга ээ болушту. 40 жыл главврач болуп, эл үчүн кызмат кылып, азыр пенсия жашындамын. Токтогулунан чакырып, ошо жакшы ардагер, заслуженный медициналык кызматкер деп мени чакырып, аткандыгынан келгем. Эл сыйлаган, журт сыйлаган, элди билген, ошону мени баркымды билген, ушунчалык сыйлап аткандарга мен ыраазымын. Катардагы мындай жөнөкөй врачтарды көрсөтүп, ушундай ардак грамотасы менен бизди сыйлаганына биздин көңүлүбүз көтөрүлүп, чындыгында эле ошо биздин эмгегибизди сыйлаган адамдар бар экен деп ойлоп жатам да. Ошон үчүн чоң рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Баарыңар ден соолукта бол, жаңы жылыбыз башталып келатат. Өткөн жыл биз үчүн 20-жыл абдан оор жыл болду. Өзүбүздүн ден соолугубузга, үй бүлөбүзгө карабай иштедик. Ошо вирусту бар үй бүлөбүзгө да жугуздук, элдерди дарылайбыз деп атып, ошондай оору ушуну менен жоголуп кетсин. Ушул оору ушул жылда жаңы президентибизди шайлап атабыз. Ошо президентибиз ак жолтой болуп, кирип келген жаңы 2021-жылыбыз жакшы ак жолтой, абдан жакшы жылдардан болушун каалайм. Маданий иш-чаранын катышуучулары эмгекти өз убагында баалаган уюштургучуларга ыраазычылыктарын билдирип өтүштү. Мындай көңүл буруулардын аркасы менен мындан ары да ак эмгек өтөбүзгө өбөлгө болуп, шык эргүү берип жатасыздар деген сөздөрүн билдиришти. Ишин баштап жаңы гана түптөлүп келе жаткан Асыл ой коомдук фондуна да ийгилик каалашып, жолу байсалдуу болуусун тилек кылышты. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, атайын чыгарылыш үчүн. Дейтана мен токтогулдук болгону мен 10-чусумун дейм. Десем көбү түшүнбөйт. Ал 10-чу деген кандай сөз деп? Кыргызстан боюнча мындай сөз бар го, кыргыз эли мынтип сүйлөшөт го. Айланайын токтогулдуктардын баардыгы эле ырчы болот. Бир 10 токтогулдук сүйлөшүп турган болсо, барсаң жок эле дегенде 9 ырдайт дейт го.